Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 17 март 2025 жыл мен сиздерге ХБКда жайгашкан мына ушундай 103 сериядагы 4 кабаттуу домдун ортоңку подъездинен 3 кабатынан сатыла турган 3 бөлмөлүү ремонту жакшы болгон сатылуучу квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Туугандар, мен турган жер ХБК району. Бул домдун адреси Салиева 18, серия 103. Анан мына домдун алдын көрүп атасыздар, кеңири эле болуп турат. Бул жерге кантип келем дей турган болсоңуздар, Эмакомдун домуна ориентирди аласыздар. Караңыздар, чоң болуп турат. Сатылуучу 3 бөлмөлүү квартирабыз ортоңку подъездде, 3-кабатта. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатыла турган 3 бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келдим. Сиздер мен айткан ортоңку подъездге кирип, 3-кабатка чыксаңыздар, ошол сатылуучу квартирабыз жайгашкан. 3-кабат, планировкасы сквозной, 3 бөлмөлүү квартира. Суу, свет, газ бардыгы бар. Анан жакшы жери отоплениясы центральный, өтө жакшы жылытат. Эми 103 серияларды билесиздер, кирпичный домдордун бири. Так, туугандар, маалымат берип баштайм. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Кийин ээсине чалып келип көрүп дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Мага жаккан жер 3-кабат туугандар. Угловой дагы эмес, ортоңку подъезд. Мына эшикти ачып кирип келе бересиздер. Так, ошондо бул биринчи бөлмөсү, конок бөлмөсү. Караңыздар, ремонттору негизинен жакшы. Wi-Fi бар, кондиционер бар. Анан квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, 90% буюм тайымдары сиздерге калтырылат. Эч нерсе деле алып кетпейм деди эси. Анан ал жакта балкону дагы бар, билесиздер, кичинекей балкон болот. Балкону деле жакшы закрытый экен. Мындайча айтканда, керектүү нерселерди балконго алып чыгып койсоңуздар болот. Закрытый кылып тосуп жасап койгон. Ушундай туугандар, лайктан басып дос тааныш тууган уруктарга, группаларга сатылуучу 3 бөлмөлүү квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот, кирип көрүп койсун. Негизи жайгашкан жери жакшы. Мектеп, бала бакча, запчасть базар, маршруттук каттам бардыгы бар туугандар бул райондо. Так, бул биринчи бөлмөсү болду. Эми жүрүңүздөр туугандар, кийинки бөлмөсүнө өтөйлү. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү ал жак. Жүрүңүздөр. Айнек терезелери пластик, отоплениянын батарейкалары мына көрүп атасыздар, стояктар жаңы экен. Анан мына ушундай шкафчиктерди дагы атайын жасатып койгонмун дейт. Бардыгы Кудай буйрса сиздерге калтырылат. Эч нерсе деле алып кетпейм деди. Так, бул ошондо экинчи бөлмөсү болду туугандар. Караңыздар. Жүрүңүздөр, эми 3-чү бөлмөсүн көргөзүп берейин. Бул жагы балдардын уктоочу бөлмөсү. Мына шкаф, мындай стол бардыгы калат Кудай буйрса. Азыр дагы мына байкап атасыздарбы, квартирага күн тийип, жарык болуп турган учуру. Анан бул жакта кошумча ушундай кладовкасы дагы бар экен, шкафчик сыяктуу. Керектүү нерселерди ушул жака коюп турасыздар. Ушундай. Так, бул ошондо акыркы 3-чү бөлмөсү болду. Жүрүңүздөр эми туугандар, кухня, анан санузелдерин көргөзөйүн, анан баасын айтам сиздерге. Көрдүңүздөр, ремонттор жакшы. Бул жакта тумбочка, күзгү бардыгы орнотулган. Так, эми бул жагы кухнясы. Кухняда да бардык шарттар бар. Гарнитурлар деле жаңы. Микроволновка, ылдый тарапта стиралка. Кыскасы мына эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Жакшы да, Кудай буйрса кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Аны алыш керек, муну алыш керек деп отурбайсыздар. Ушундай туугандар. Эми жүрүңүздөр, кухняны көргөзүп бердим. Санузелин көргөзөйүн. Санузели мына чогуу болот, полудубал кафель бардыгы бар. Ремонту жакшы туугандар, ремонтуна сөз жок. Эми 3 бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. Планировка сквозной, 3-чү этаж, угловой эмес. Анан буюм тайымдардын 90% сиздерге калтырылат. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $63,000. Анан кеми бар. Кеми бар деди. Эсинин номери ушул видеонун экранында жазылган, өзүнө чалып